Саламатсыздарбы? Политклиника медиасынын журналисттери тарабынан даярдалган жума жыйынтыгы менен таанышып алыңыздар. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын чечими менен НДПК партиясы шайлоодон четтетилди. Шайлоодо НДПК партиясынын добуш сатып алуу аракеттери аныкталган. Камчыбек Ташиев Карасуу районундагы Савай айыл өкмөтүнүн тургундары менен жолугушту. Эске сала кетсек, Кемпир абад суу сактагычынын жанындагы 50 гектар жер коңшу мамлекетке өткөрүлүп берилгендигине каршы чыккан эл Камчыбек Ташиевдин келүүсүн талап кылышкан. Камчыбек Ташиев кайрадан Ташкентке барып, бул маселени тактаарын убадалады. Президент Садыр Жапаровдун коронавируска каршы уу коргошунду колдонуу тууралуу Facebook жана Instagram баракчаларына жарыялаган билдирүүсү өчүрүлдү. Аталган социалдык түйүндөр караган компаниянын маалымат кызматы эч бир адам COVID-19 дарылоого же алдын алууга байланыштуу жалган маалымат таратуусуна жол бербейбиз деп жооп берген. Жогорку Кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттыкты сактоо боюнча комитети саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевге карата ишеним көрсөтпөө чечимин кабыл алышты. Башкы прокуратура саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевге каршы активист Умай Арыкова жазган арызды карай баштады. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Умай Арыкова министрдин уу коргошунга байланыштуу айткандарына укуктук жана юридикалык баа берилүүсүн талап кылды. Ушундай эле арызды 19 апрель күнү Улуттук коопсуздук комитетине берген. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун жубайы Мария Айтматова 79 жаш курагында дүйнө салды. Вице-премьер-министр, экономика жана каржы министри Улукбек Кармышаков 2021 жылдын 1-кварталындагы бюджеттин аткарылышы боюнча Жогорку Кеңештин бюджет жана финансы комитетинде отчет берди. Анын айтымында бюджетке 1 миллиард 395 миллион сом түшпөй калган. Жогорку Кеңештин депутаттары Ысык-Көл облусунда кумар оюндары үчүн атайын аймак түзүү тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алышты. Эгер мыйзам кабыл алынса, Тамчы айылындагы Тамчы аба майданынын жанында кумар оюндары үчүн атайын аймак түзүлөт. Бирок ал кумарканага чет элдик жарандар гана кирүүгө укуктуу. Президент Садыр Жапаров өзүнүн социалдык баракчасы аркылуу Кыргызстандагы энергетика тармагына байланыштуу көйгөйлөрдү атап, жаңы баа саясатын сунуштады. Ал кырдаалга байланыштуу электр баасын 74 тыйындан баштап 1 сом 48 тыйынга чейин сатуу сунушун айтты. Энергетика жана өнөр жай министри Камчыбек Турдубаев журналисттерге берген маалымат жыйынында электр энергиясына байланыштуу баа саясаты коомдук талкууга коюлуп, акыркы чечим 2021 жылдын август айында кабыл алынарын айтты. Жаңы тариф боюнча бийик тоолуу аймакта жашагандар үчүн 1 сом 4 тыйын, өнөр жай ишканалар үчүн 2 сом 38 тыйын, коомдук транспорт үчүн 1 сом 68 тыйын. Алтын иштетүүчү жана майнинг компаниялары үчүн 4 сом 76 тыйын. Калган колдонуучулар үчүн 1 сом 48 тыйын. 1000 киловатт сааттан өткөрүп ийгендер үчүн 2 сом 29 тыйын. Ал эми социалдык жөлөк пул алган жакыр үй бүлөлөр 74 тыйындан төлөшөт. Спутник В вакцинасынын биринчи партиясы менен 20 000 доза келди. Бул дарыны кыргызстандыктардан алгачкы болуп, кыргыз эл баатыры Алиевге сайышты. Спутник В вакцинасы алгач 65 жаштан өткөндөргө сайылат жана коронавирус көп катталып жаткан Бишкек шаарына жана Чүй аймагына таратылат. Бажы кызматынын төрагасынын мурунку орун басары Райымбек Матраимов журналисттерге койгон доосунан баш тартты. Райымбек Матраимов жана анын аялы Уулкан Тургунова, агасы Искендер Матраимов, анын аялы Миновар Жумаева жана Исмаил Матраимов фонду ар намысыбызга доо кетти деп Али Токтакунов менен Азаттык үн алгысына 22,5 миллион сом, Клуб Кейжи жана 24 Кейжи медиасына 15 миллион сом доо коюшкан. Сиздер Политклиника медиасы тарабынан даярдалган жума жыйынтыгы менен тааныштыңыздар. Саламатта болуңуздар.